жыгылып кетсең дагы ошо сахнада ойноп атканда анын баарын өзүбүздүн эмебизге, ишибизге, мамилебизге жараша өз кесибибизди сүйгөнүбүз ошондон билинет биринчиден. Экинчиден болсо театрга жөн эле адамдар келе бербейт. Чыдаш керек бияка дагы. Театрдын жашоосу такыр башкача. Эми кино жааты менен театрдын сахнадагы эки жакта айырмасы асман менен жердей. Кинодон тартып эле оңдоп жасап монтаждап койсо болот. А биякта деген сахнадан монтаждай бербейсиң. Только жүрөк менен иштеш керек бияктан. Элди алдай албайсың. Элди сахнадан элди алдап да ишендире албайсың дагы. Өзүң жүрөгүң менен берилип ойносоң анда ошондо эл ишенет да. Ушул жагынан кино менен театрдын айырмасы ушул жагынан бар. Айлык жагын айта турган болсок эми бос жумуш болгондон кийин аябай аз. Айтканда мындай 3,5 өйдөрөөк да. Ушуга чыдап актерлор иштеп келатабыз. Элге кызмат кылалы деп, элге бир аркабызга бир эмгек кылып кетели деп өзүбүз үчүн да иштеп жүрөбүз. Эми бүгүн 27-нчи ушул театр аралык майрам баардык чыгармачылык адамдарга эрбүү ийгилик, иштерине ийгилик, оорубасын, ден соолукта болуп, аман эсен ушул элге кызмат кыла берсин. Мен кичинекей кезимде эле аябай ушундай бир кинолорду абдан көрчүмүн да, абдан жакшы көрчүмүн. Анан ошол кинолор туурап эле өзүнчө эле ойноп эле, айылда талпал бутак-сутактын баарын сындырып эле, аны өзүмө партнер кылып алып эле ушинтип кичинекей кезимде ойноп жүрчүмүн. Анан ошентип мектепти бүтүп, Каракол шаарына барып, Ыбырай Тумаев атындагы музыкалык училищенин ичинде актерлик факультети бар экен, билип, ошо барып окууга тапшырып, Нургазиев Давлет деген агайымдан бүткөм. Негизи театр же мындай эми кандай айтсам, театрга бир такыр башкача адамдар келет да. Же 99, же 101лер келет, чын айтканда. Анткени бул талант. Талант бар. Эми талант дегенде эмне? Ар кимдин өзүнүн жүрөгү менен иштешет. Ар кандай. Кээ бири абдан ийилчек, кээ бири абдан сөзгө так, ушундай адамдар кирет да. Театр жашоосу эми билбейм, мен үчүн өзгөчө абдан жагат. Эмнеси мен десем деле билбейм. Негизи жагат да. Анан мен өзүм Чүй театрында иштейм, Шарши Пермечиков атындагы. Биздин здание жок да. Жок болгон үчүн башка театрлар кандай билбейм, бир орунда отура беришет да. Биз болсо ар кайсы жакка чыгып, ар кайсы жерден иштейбиз да. Ушундай болсо кандай десем эми, Лебединовка айылындагы Сүймөнгө Чокморов атындагы зданияда болчубуз. Азыр буюрса жылуураак деп бул Дом пионерге алып келишти. Бул жакта азыр жаңы спектакль баштап иштеп аткан дагы кербезибиз болчу. 27 март Ден театры деп коет, театр күнү. Анан баардык ушу Кыргызстандагы актер, актрисаларды бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баардык актерлерге, актрисаларга иштермандык, ийгилик каалайм. Бар болушсун, аман болушсун. Өзүңүз жакшы билесиз, театр бул жандуу дүйнө эмеспи? Ошол жандуу дүйнөдө аралашып жүргөн ошол биздин актерлор болуп эсептелет да. Анан ошол ар бир актер өзүнчө оригиналдуу, өзүнүн башка бирлерге окшошпогон өзүнүн таланты жагынан, өзүнүн чыгармачылык мындай көз карашы боюнча дагы булар өзгөчө инсандар да. Мен өзүм актер болгондон кийин мага эч кандай мындай кыйынчылык жаратпайт. Себеби дегенде мен өзүм ушу жаш актер болуп театрда иштеп жүргөн кездерде театр кандай нукта, кандай багытта болсо экен, жаштарга деген кандай мамиле болсо экен деген өзүм ниет тилек кылгандарымды мына өзүм Кудай буюрса ушул күндө өзүбүздүн жаш актерлорго ошондой мүмкүнчүлүк шарттар түзүп бергенге аракет кылып атам, колумдан келишинче. Көбүнчө моралдык жактан,
колунан келишинче ушул актердун бактысы кайсы убакта актердун бактысы качан аны эл тааныганда, эл көчөдөн өтүп баратканда билгенде, ошондуктан мен колумдан келишинче ушул өзүмдүн жанагы режиссерлуктагы кесибим бар. Ошондуктан мамлекеттик иш-чараларды коюп атканда же башка бир телевидение иш-чаралар болуп атканда сөзсүз түрдө өзүмдүн актерлорумду ошо катыштырганга аракет кылам. Ошого биздин актерлор катышып, мына ушундай жактардан колумдан келишинче өзүмдүн актерлорго шарт түзүп жардам берүүгө аракет кылам да. Бир айлык акы аз болуп атат деп бул кесибин таштап кеткендер барбы актер? Жок, мындай да биз мынтип коебуз да, бул театр артисттик кесип эмес да, бул оору деп коебуз да. Биз артисттик оору да. Театрга байланган киши анан кете албайт. Анан ошондой кичке айлык акы алып жүргөндөрдүн айласыздан булар макул да. Анан кийин бул жакшы болуп калса кубанышат, анан болбой калса өкүнүшпөйт деле, себеби өздөрүнүн тагдырын ушул театр чөйрөсүнө байлап койгондон кийин булар ошол өмүрүнүн жашоосунун ички жан дүйнөсүнүн кызыкчылыгын да өкүнүчүн да бүт баарын ушул кесипке байлап койгон. Ошондуктан Кинодон айырмалыгы театрдын өзгөчөлүгү эмнеде? театр мындай да, мисалы үчүн мен кинематографисттер кээ бирде мага нааразы болуп калат. Мен силер фонограммасы бар, биз жан дүйнөбүз деп коебуз да. Менчи бул азыркы тил менен айтканда да, бул тамаша. Чын эле театрда жандуу да. Театрда актер ойноп атканда ошол өзүнүн болгон аурасын, энергиясын ошол көрүүчүгө берет да. Көрүүчү дагы байкоосуздан ошол жүрүп аткан спектаклдин нугуна жараша, жанрына жараша ошол өзү дагы көрүүчү сүңгүп кирип кетет дагы, актер менен көрүүчүнүн арасында контакт пайда болот дагы. Ошондуктан театрды бир көрүп кеткен киши ал кайрадан театрга келгиси келе баштайт да. Ошондуктан кинодо болсо кинону көрдүң, көрүп бүттүң, бир күн, эки күн мындай эме кылып обсуждение жасап токтоп каласың. Театрда болсо бул жана көргөндөн кийин өзүң ушул актердин жашоосуна өзүң байланып калганы көрүүчү сезип алат да. Театр ошондуктан сыйкырдуу дүйнө. Театрда эч нерсе кайталанбайт. Театрда болсо күндө жаңырып турат. Ар бир ойногон спектакль бир эле спектакль 110 эмес, ол 100 түрлүү ойдурат да. Себеби жок дегенде актердин ошол кармаган паузасынан, дем алышынан, кинодо ошол баягы печать басылып койгон боюнча аракет этет да. Ушул жаатта иштеген инсандарга каалоо тилейиңиз? Урматтуу менин кесиптештерим, ошол театр дүйнөсүн аздектеп, өзүнүн карегиндей сактап, ушу театр үчүн жан үрөк өмүрүн байлаган менин кесиптештериме мен биринчиден ден соолук каалар элем. Ден соолугуңуздар чын болсун, эч качан оорубаңыздар, дайыма сахнадан түшпөңүздөр, экрандан сөзсүз түрдө. Ошондуктан сиздерге чыгармачылык ийгилик кылайм, бар болуңуздар.